Баткен мамлекеттик университетине кош келиңиздер. Баткен мамлекеттик университети бул илимдин, чыгармачылыктын жаңы ачылган уникалдуу дүйнөсү. Университет өлкөбүздүн түштүк батыш чөлкөмүндө билим берүүнүн жана илим изилдөөнүн борбору катары түзүлгөн. Биз Баткен чөлкөмүнүн жаштарына алыскы шаарларга барбай өз жергесинде сапаттуу жана заманбап билим алуусун сунуштадык. Инсан өзүнүн келечегин жана үмүттөрүн дайым билим алуу менен байланыштырып келген. Ошол себептен Баткен мамлекеттик университети жаңыдан түзүлгөн областыбыздын жаш экендигине, каржылык оор абалга карабай жашоо шарттын оңолушун заманга тектеш билим берүү менен байланыштырды жана бүгүнкү күнгө келип областыбыздагы бардык мекеме ишканаларда кадрлар менен камсыз кылууга жетиштик. Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрү. Окуу жайдын түзүмдүк бөлүмдөрү областтын ири шаарларында жайгашкан 3 институттардан 2 колледжден турат. Сүлүктүү шаарындагы гуманитардык экономикалык институту, Кызылкая шаарындагы социалдык педагогикалык жана экономикалык институттар, Баткен шаарындагы экономика жана укуктануу колледжи, Сүлүктүү шаарындагы сүлүктүү педагогикалык колледжи. Университеттин материалдык техникалык базасы. Материалдык техникалык базасы 17 окуу имараты, окуу лабораториялык аудиториялар менен жабдылган, окуу өндүрүштүк мастерскойлор, китепканалар, музейлер, 150 орундуу жатакана, 6 медпункт, 9 спорттук зал, 4 стадиону бар. Университеттин структурасында 9 факультет, 40 кафедра, 40 лаборатория, 20 методикалык кабинеттер, 8 интернет-класс, ошондой эле азыркы муундагы компьютерлер менен жабдылган 20дан аша компьютерлик класстар уюштурулган. Окуу жараянына жана билим берүүгө байланышкан иштерин аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Профессордук окутуучулук курамды жана студенттерди үзгүлтүксүз тейлеген илимий китепкана, жалпы окурмандар залы, мезгилдүү басылмалар жана илимий маалыматтардын залы кийинки убактарда түзүлгөн 6 электрондук окуу залдарынан турат. Быйылкы жылы ректордун демилгеси менен университеттин өздүк билим орда аттуу гезити чыгарыла баштады. Университеттин базасында таланттуу студенттердин өнөрүн өркүндөтүү жана кошумча билим берүү, кесипке үйрөтүү максатында атайын ийримдер жана курстар уюштурулган. Бий ийриминде студенттер улуттук жана чет элдик бийлерде, спорттук ийримдерде болсо бокс, футбол, волейбол жана башка түрлөрүнөн катыша алышат. Ал эми орус адабий театралдык ийрими студенттердин тилди өздөштүрүүлөрүн ыр-ырдоо, оюн жана бий аркылуу өркүндөтөт. Кошумча билим берүү жана кесипке үйрөтүү курстары боюнча англис тили, түрк тили, кытай тили жана айдоочулук кесибине да үйрөтүлөт. Университеттин илимий жетишкендиктери жана студенттердин ийгиликтери. Университет билим берүү жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн жогорку илимий педагогикалык деңгээлге ээ. Бүгүнкү күндө эмгектенген профессордук окутуучулар жамаатынын жалпы саны 300 болсо, алардын 6 илимдин докторлору жана профессорлору, 78 илимдин кандидаттары жана доценттери, 20 билим берүүнүн мыктылары. 16 жыл аралыгында Баткен мамлекеттик университети профессордук окутуучулар курамы тарабынан атайын айыл чарба жана техникалык илимдер багытында изилдөө жүргүзүп 7 патент алды. Быйылкы тарых жана маданият жылынын алкагында тарыхчы окумуштуулар тарабынан Баткен аймагында биздин заманга чейинки 2-1 миң жылдыктарга таандык аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөрдүн топтомунун 10 объектиси табылып изилдөөгө алына баштады. Мындан тышкары жыл сайын эл аралык жана республикалык деңгээлде конференциялар өткөрүлүп келүүдө. Айта кетсек, 2015 жылдын 17 апрелинде Кызылкая шаарында Когон хандыгынын эгемендиги үчүн күрөшкөн Молдо Исак Асан уулунун 170 жылдык мааракесине арналган республикалык деңгээлде, ал эми 2006 жылдын 14 апрелинде Үркүндүн 100 жылдыгына арналган эл аралык деңгээлде конференциялар өткөрүлүп, Орусия, Туркия жана Тажикстандан окумуштуулар катышты. Шакирттин ийгилиги устаттын берген билими демекчи, окуу жайыбыз ачылгандан баштап студенттерибиз түштүк регионалдык олимпиадаларга, универсиадаларга жана тамашоо лигасына катышып, алтын, күмүш жана коло медалдардын ээси болушту. Эл аралык байланыштар жана маалыматтык тейлөө. Университет областыбыздагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, жакынкы жана алыскы чет Туркия, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин жогорку окуу жайлары менен кызматташуу кеңири уланууда. 2014 жылы АКШ элчилигинин каржылоосу менен Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинде Америка ордосу ачылган. Бул борбор Баткен мамлекеттик университетинин студенттери үчүн гана эмес, жалпы эле Баткен областынын эли үчүн да маалыматтык ресурстук кызматын көрсөтүп келе жатат. Ал эми 2008 жылы университеттеги окутуу жарыяны жогору бааланып, Эрнет билим берүү мекемелеринин ассоциациясына мүчөлүккө кабыл алынды. 2013 жылы Баткен мамлекеттик университетинин базасында Конфуций институтунун ачуу окутуучулардын жана студенттердин стажировкаларын уюштуруу боюнча макулдашылды жана азыркы учурда аталган борбор Кытай тилин үйрөтүү боюнча иш алып барууда.
2014-жылды Баткен мамлекеттик университети менен Түркиянын Чанаккале шаарындагы 18-март университети жана 2016-жыл Орусиянын Воронеж экономика жана укук институту менен тажрыйба алмашуу боюнча келишимдер түзүлдү. Баткен мамлекеттик университети бүгүнкү күндө жогорку деңгээлдеги заманбап кадрларды даярдоо борбору, өрүк зарылуу өрөөндүн келечек муундар үчүн баа жеткиз белек жана жаңыдан пайда болгон илимдин жана чыгармачылыктын уникалдуу дүйнөсү. Окуу жайыбыздын ачылганына 16 эле жыл болсо да, өлкөдө алдыңкы университеттердин бири катары таанылды. Университеттеги жетишилген илимий эмгектер, чыгарылган кадрлары чөлкөмдүн өнүгүүсүнүн гаранты.